Аз жаңатан бери ушул суроо жоопторду карап отуруп, чынында эле баягы бир жоопкерчиликтиктей мамиле болгондой болуп атат да. Эми ар бир адам өзү иштеп аткан учурда ошол местадан, ошол орундан баягы жетекчилик кызматтан жоопкерчиликтүү болуш керек да. Ошондуктан биз бул ишти карап атабыз, жасап атабыз, эми жасайбыз дебестен конкреттүү бир системалуу түрдө бул ошол комплекстүү түрдө ошо билим берүү эмгек министрлиги менен, билим берүү министрлиги менен, саламаттык сактоо министрлиги менен ушул үчөөңүздөр бир комплекстүү иш алып барсаңыздар, бул балдардын көйгөйү маселеси чечилет. Андан кийин Алымкадыр Саидович Ош шаарында атайын реабилитационный центр бар экен. Мен өзүм жакында бир ай болуп элек өзүм барып ошол жерди көрүп келдим. Ал жер 50-жылдары салынган, бирок бүгүнкү күндө баягы кейиштүү абалда турат да. Айнектери дагы деле бир 30% азыркы баягы пластик заманбап айнектерге алмашылган, калгандары бүт дагы эле жыгач айнектер менен баягы шарт жок. Ал жерде балдар ата энелер менен да сурадык, кандай алып келген балдар улучшение болуп атабы, результат болуп атабы десек, ата энелери бир топ балдары кичине жакшы болуп калса эле сүйүнүшөт экен да. Ошондуктан ушул жерди бир капиталдык салымдар мененби же ушул титулдук тизме мененби капиталдык ремонт кылып бергенге 25-жылга биз карап берсеңиз мүмкүнчүлүк барбы? Мэрия болсо биздин баланста жок деп мэрия жасабайт экен. Менимче ал ошол сиздердин балансыңыздарда болуш керек. Мурда ал роддом болгон экен, азыркы күндө роддом чыгып кеткенден кийин ал жер ошо детский реабилитационный центр болуп калыптыр да. Ош шаарындачы. 50-жылдары салынган дейт. Анан территориясына дагы ар кандай баягы частный предприятиялар кирип кетиптир баягы территорияларынчы. Сиз маалыматыңыз барбы ошол объект боюнча? Ал жерде маалыматым бар, мен айтып атпаймынбы, ар бир 7 бизге реабилитацион центрга мурунку министр болуп турганда баргам, ушул министерствода дагы ар бирине бирден 2ден барып кеттим. Мен билем ал жердеги жетимиш орунду биз азыркы кезде мынакей өзүңүздөр билип калдыңыздар, бардык муктаждык жерлердин бардыгына ремонтторду киргизип атабыз, капитальный ремонтторду. Ошондой эле 24 уже больницаны өзүбүздүн каражаттан кура баштадык. Убакыт келгенде мен ойлойм, бул реабилитацион центрларды дагы карап, азыркы силер айтканды Ош шаарынын реабилитациондук центрди 25-жылда капремонт кылып беребиз, киргизип беребиз. Ооба, себеби Акылбек Үсөнбекович дагы мына бюджетти алып келгенде сөзүндө айтты эле, биз азыр мектеп детсадтардан ашынып ошол медицина жагындагы жаңы ошо больницаларды салып атабыз, капиталдык ремонтторду жасайбыз 25-жыл депчи. Ушул маселе боюнча өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Элдин талабы суранычы. Рахмат чоң.